Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү тажвид сабагыбызда каршылашы жок сыпаттардын ичинен 4-сү менен таанышып өтөбүз. Ал инхироф сыпаты. Ал инхироф деген сөздүн лексикалык мааниси ооп кетүү, жылып кетүү деген маанини туюндурат. Ал эми терминдик мааниси тыбыш айткан учурда үндүн өз махражына эмес, башка махражга карап ооп чыгуусун инхироф деп атайбыз. Ал эми инхироф сыпаты жалпысынан 29 тыбыштын ичинен 2 сыпатта гана табылат. Алар лам жана ро тыбыштары. Бул эки тыбышты айткан учурда тилдин учу тандагы көздөй көтөрүлөт. Бирок көтөрүлгөн учурда үн кысылып, ошонун натыйжасында үн калган ачык калган кичинекей жерлерден чыгат. Мисалы, лам тыбышын айткан учурда үн кысылгандыктан үн лам тыбышынын эки капталындагы ачык жерлерден чыкса, ал эми ро тыбышын айткан учурда тилдин учу менен таңдын ортосундагы бир аз ачык жер калат, мына ошол жерден үн чыгып кетет. Демек, үн өз махражынан эмес, башка махражга карап ооп чыгуусу бул инхироф сыпаты болот. Бул сыпатты айтуубуздун максаты бардык эле адамдар лам жана ро тыбышын айтканда мына ушундай болуп чыгат, болгону ушул чыгуусу инхироф деп аталгандыгын билип коюу максат. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди туура талаптагыдай тартил менен окуганга мүмкүнчүлүк берсин.